Саламатсыздарбы, кымбаттуу окуучулар. Бүгүн биз сиздер менен кыргыз тили сабагынан жаңы тема эсептик санатооч жана иреттик санатоочтор жөнүндө маалымат алабыз. Сабагыбыздын максаты эсептик жана иреттик санатоочтор жөнүндө маалымат алуу, кепте туура колдоно билүү, иреттик санатоочтун мүчөсүн туура улап жазуу. Биринчи, эсептик санатооч заттын эсебин билдирип, канча, нече деген суроолорго жооп берет. Эсептик санатоочго бирден баштап сандар кирет. Бирдиктер бирден баштап 9га чейинки сандар, ондуктар ондон баштап 90га чейинки сандар, жүздүктөр 100дөн баштап 9га 100гө чейинки сандар, миңдиктер 1000ден баштап 900гө чейин сандар жана миллиондуктар болуп кете берет. Эсептик санатоочтор түзүлүшүнө карай экиге бөлүнөт: жөнөкөй жана татаал болуп. Жөнөкөй санатооч бир сөздөн турат. Мисалы 1, 30, 40, 100, 1000 жана башка. Татаал санатооч эки жаандан көп сөздөрдөн турат. Мисалы 11, 35, 207 жана башка. Экинчи бул иреттик санатоочтор. Иреттик санатооч заттын иретин, тартибин, катарын көрсөтүп, канчанчы, неченчи деген суроолорго жооп берет. Иреттик санатоочтор ынчы, нычы мүчөлөрү аркылуу жасалат. Мисалы 1-класс, 30-үй, 2020-жыл. Сан менен жазылган санатоочтордон кийин ынчы мүчөсүнүн ордуна тире коюлат. Мисалы 5-класс, 2020-жыл. Анда эмесе окуучулар көнүгүү аткарабыз. Биринчи көнүгүү 5, 9, 31, 83, 10 ушул сөздөргө ынчы мүчөсүн улап 3 сүйлөм түзөбүз. Экинчи көнүгүү китептеги 145-беттеги 3-чү көнүгүүнү аткарабыз. Анда белгиленген мамлекеттер же улус өлкөлөр канча экенин санап, аларды сүйлөдө түзүп, сөз менен жазабыз. 3-чү тапшырмабыз сүйлөмдү санатооч сөздөр менен толуктап жазабыз. Анда эмесе тапшырма: үйдөгү үй бүлө мүчөлөрүңөрдүн жаш курагын сөз менен жазып чыккыла. Анда эмесе кийинки сабакта жолугушканча сак саламатта болгула.